Қайда кетті? Қандай? Жақсы. Подкастты қайда өріп? Не знаю, Байкет. Кімде? Не расслышал, не понял. Далда даму жоқ бар кетші. Пайда ватас жоқ лысый. Қайда өріп? Ой, бір кел. Қандай? Ассалаумалейкум. Қандай? Жақсы ма? Подкастты қайда өріп? Я. Жоба шай оды, яғылап отчай. Қайда өріп подкасты деп? Байке, мен подкастты күтіп отқан, бірақ мен білем кімді күтіп отқан. Ой, мен ат, оқын ава, мен атым. Сіз бе? Ова. Үмте қарайсың ама? Сіз точно сіз бе? Ана кейіп болмағылар, шарлықтағылар өліп қалған екенсіңдер де. Тұрыңыз, мен шалып сұрап көрейін. Қайдағы чалып тұрғанда, мен түгі бар. Байке, мен менеджермен сұрашқанда шалып сұрашайын, ананы көріңіз. Қатасы, өлі абло мотсел отасың аз, чалып тұрапшы. Күтіп тұрыңыз, мен шашпаңыз. Айылдан келсіз. Шарықтан өлі қапсыға. Алло. Атаң сыйлайсың бұл, сыйлап қойда менділі. Байке, аз сөз солын күтіп тұрсыз. Алло. Окинава деген, жап-жашқа көрінген чалға ұқсап сөйлеген ошол? Бір чабайым азыр, тұрыстыралы. Сіз тұрбайсыз ба? Кешіресіз Байке, салам. Просто мен ойлатпаймын, сіз жақсы деп айтқан, анан осындай образмен келеді деп ақтан. Қара римде болмағыл, Басын шарықтан өлі қалған, тоза олбашыға тел тақаттың. Деф қылмай, бас. Болмай қалды ба. Бұл таяқ алып қалмайсың ба? Неудам дығылмай. Байке, бұл таяқ емес та. Өмте бұл? Бұл микрофон, бұға сүйлейсіз ошол. Біреу ұғат аймақтан. Ошо экран нарқы өтіндегі көршілер ұғатат ошол. Қара бісті кім тартады? Камералы тұрбай. Болар камералар үлкестілер. Бұйти қалы камералар осы едік, Burada da bomba kameralar boşta. Temizlerin duvarındaşı bomba kameralar tartışıda. Az bolmagan lepte öyle bir urutası qara. Жок, бул жакшы бул ошолорго караганда жакшыраак камера. Эмне кылабыз бияктан? Мен сизге суроо берем, сиз жооп бересек, ол сүйлөшүп мага суроо бериптир. Мен деле берем анда сага. Эмне деп бересиз? Берем да, кимсиң сен? Байке, сиз подкастка келип ким экенин билбей кантип келип? Мен билген сүйлөш дедим. Сен суроо бер деген жок мага. Анда барып скамейкада эле сүйлөшөлү, эшикке чыгып. Эшикке кошакта эле сүйлөшөлү, ал эле жок. Анан подкаст отпайсызбы? Сүйлөшүү эмес да бул. Ана подкаст деген подкаст, сүйлөшүүдөн сүйлөшүү. Эзмечи, эмне тырышасың? Тырышпагы. Каяктан болосуз? Көлдө болом. Таластар тырышат, көлүктөр тырышпаш керек эле. Биз тырыша беребиз, мен айыл любой тырышып берет. Каяктасың өзүңө? Баткенден? Баткенденби? Бакымда келдик анан. Байке. Сиз не? Жок, мен түшүнбөй атам. Бул подкаст меники. Суроолорду мен беришим керек, сиз эмес. Анда мен деле берем сага суроо. Ошол каяктансың деген суроону башка эмне берип аласыз? Башка бере берем. Үйлөндүк беле? Үйлөнөйүн деп атам. Үйлөнбөйсүңбү? Сиз не өзүңүз үйлөндүңүзбү? Үйлөнгөнмүн. Качан? Көп болду. Кана балдарыңыз? Жок пока. Пакет, сиз жантамын суроо бергенден көрүп пакетиңизде бир нерсе бар, борсок жеп баштайсыз. Пакет ачылбайт бул. Бул ачылбайт. Неге? Ошого эмнеге кот? Йоо, берсиз? Жок, бул берилбейт, бул ачылбайт. Бул вообще бул сырды бул. Көрүп атам го видеодо ар кимге Нурлан Асиповке берипсиз борсоктон. Жок, ал биякта борсок эмес бул, башкача пакет бул. Не алып келдиз? Эчтеке алып келген жокмун. Жок, эмне көтөрүп алдыңыз? Жок эле көтөрсө болбойбу? Столдун алып туруп түшүп коюңуз камерага койбой. Мейли, коюп деле коем. Чай барбы? Чарба сурмага. Байке, каякта чай? Бул кафе эмес, чайкана эмес да. Подкаст, сүйлөшөбүз. Дагы экөөбүз 2 мүнөттөн урушчу болуп атабыз. Чабышты эле көтөрөм керек болсо. Кокой. Эбелерди көргөзүп коем, СССРскилерди. Байке, сиздин СССРскиңиз жарабайт да, азыр современныйлар караганда. Мейличи. Жема көп сүйлөйт экенсиң, давай айтчы. Мен айт, сиз айтасыз. Аны айттырбайсың, эмне айтайын? Каяктан болосуз? Эмнесиң бар? Байке, өзү подкастта келген коноктор өзүнүн балалыгы жөнүндө айтып берет, каякта туулганы, кандай ата энеси болгону жөнүндө айтып берет да. Мен балалыгын билип алып эмне кыласыңар? Элдер ошондон алып туруп үлгү алат бири-бирин, пайда алат. Жок, меникини албай эле койгула. Мен айта албайм, меникини албай эле койгула. Неге? Болбой калат го меники, көп да мен. Көп сүздү канча бир көп кылдым да мен. Ал кылса анда болбой калат. Жок, эмнени айтып сүйлөшөбүз анда? Билбейм, мындай неудобный бала экенсиң сен. Мындай нормальный, мындай сүйлөшүп, Сиз неудобный гость экенсиз. Ачыңыз эле. Менби? Мындай суроо келгенде, мага президенттер деле келген, депутаттар деле келген, сураганда. Акаевка келген сенсиң де. Акаевка келген эмес, Акаев мага келген. Аны эмне чакырдык, тугансыңбы? Жок, эмнеге? Туган окшойсуң, я. Йоо, Байке, бир нерсе болсо эле барып туганды бересиз. Айылда баары эле ошондойсуңар окшойт да силер. Аны эмне чакырып алдың? Ал убагында кураткан да мени. Эмне кылып? Ал көп история кураткан мени, айта албайм ал. Эмне айтып атасыз, айта албасыз? До конца сүйлөңүз же сүйлөп эле коюңуз? Сүйлөбөйм, болду жок. Уктайм бака. Байке, аны үйүңүзгө барыңыз, үйгө барып уктаңыз.
Байке сөз нормально сүйлөй аласызбы? Абеби өлө сүйлөйм. Кана сүйлөңүзчү. Негизи мен ушинтип эле сүйлөйм. Бая эле ушунуш керек болчу, угушуп кетелик деп мен чечип коем окшойт. Уже образдан кетти. Айтпайт белең, эки кийим кийген болдум, мен деле эки кийим алып алмакмын. Бизде сен го красавчик болуп туруп алдың, мен ошондой калдым. Өзү ушул жерден учурашып коюшубуз керек экен. Саламатсыңарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн өзүңүздөр түшүнгөндөй эле ошол Окенованын образын жараткан, аткарган Бекжан деген ушул актер, жаш актер деп айтып койсо болот, Тоха братан деп койсо болот, дагы эмне деп койсок болот, өзү профессионалдуу актер, театрда дагы выступать эткен, Бүйбүсара Бешенелиев атындагы эмесин бүтүргөн, негизи актерскийди бүтүргөн, Чебер продакшнда канча деген эмелерди художник болуп иштеп жүрүп, негизи кино тармагында көп жыл иштеп жүрүп, тажрыйбалуу киши келди. Болбосо жаш. Кош келдиң. Буюрса. Assalamu алейкум, кош келдиң. Кош келдик. Рахмат чакырганыңыздарга. Мен негизи ушул Окинава боюнча сурап кетейин, биринчилерден болуп. Азыр аябай популярдуу болуп атат. Шүгүр болуп атат. Шүгүр болуп атат. Ушул образга кирүү, анан чыгуу моментальный экен да. Сенде мен байкашмачы аз жана аткарып ойнодук го. Өзү каяктан жаралды бул образ? Неден? Бул образ негизи айылдагы адамдарга чалып сүйлөшкөм да, мен видеозондук мененчи. Өзүм негизи видео тартып атам, теппей калды да, видеолорду такыр элечи. Эмне кылам анан деп образ издейин деп жактан байкелерден жардам сурап образ издеш керек экен деп анан айылдагы байкелерге видеозондуктан чалып, анан айтпай эле да, жаныма барак коюп алып, ошолорду жазып, кандай сүйлөйт, идея издеппи? Кандай сүйлөйт, кандай манера кылат, анан ошо бирөөсү түкүрүп калды, бирөөсү мынтип ар бир калжаңдай берип, ошентип бир 5-6 киши менен 2-3 күндөй иштөштүм да, бир бөлүпчү. Бирок алар көп деле үмүттөнгөн эмесмин, ушул образ чыгып калат деп, жөн эле ошондон бир манераларын көрүп турап эле тартып койдум. Анан анда деген вообще ой жок болчу, монтип Окенова деген образ момундай болот, тигиндей болот деген такыр ой жок болчу. Жөн эле просто 6 ай мен видео тарттым да, 6 айдай почти видеолорум тепкен деле жок да. Күндө 2-3төн тартам да, мындай дисциплина коюп алып, өзүмө өлө мотивация коюп алып, күндө тартып аттым, анан теппей калды. Анан ошондон кийин образ издейин деп. Эмеди айтып атпайсыңбы, чалыштым депчи айылдыктар менен. Анын негизи ошо сен образында түкүргөн дагы бар, жана сүйлөгөн бар. Бирок керектелер айтат го, сүйлөгөн керектелер түшүнүксүз болуп калат, анан керектелерди айылдыктар шылыңдап аткандай болуп каласыз деп сын пикирлерди айтылгандар бар да. Ошол боюнча оюң кандай? Оюм билбейм, негизи мындай байкелер бардык жакта эле бар экен да, мындай карасамчы. Мындай көчөдөн деле атайын автобустарга түшүп алып эле ошондо байкелер менен жөн эле сүйлөшө берчүмүн да, ошо образ чыгарып аткан убактачы. Жөн эле кандайсыз, жакшысызбы, эмне кылып атасыз деп эле жөн эле сүйлөшө берчүмүн. Башын оорутупчу. Кээде аябай интересный кишилер болчу, анан аябай 2 сааттай сүйлөшүп калчумун да. 2 сааттай? 2 сааттай жөн эле сүйлөшө берчүмүн. Аларды аябай айтып берет да. Мен алардын айтканын эмес, ушу манераларын, именно сөздөрүн жаттай берчүмүн да. Анан ошондон улам мындай көп мага аябай сиңди да, ошо түшүнүксүз эле болот экен кээ бир сөздөрү, анан ошонусу менен кызык экен. Өзүнүн интонациясы болот го, мындай кээ бир ар бир байкелердин өзүнүн интонациясы болот экен да, башкача сүйлөгөн, кээ бирөө жай сүйлөп, ушундай ошолорду карап отуп эле анан аябай сиңди да мага. Мисалы үчүн ошолорду мындай бөлүштүрүп айтып кетсең, эми сен профессионалдуу актерсиң да. Мага кызыктуу да, кайсы кандай түрлөр болот? Мисалы үчүн ошолорду жок, биздики окуудан бизге наблюдение деген нерсе бар да, үйрөткөн да. Биз окуп жүргөндө ошо бир адамдын полный образын сиңирип келип багага көрсөтчүбүз да. Мына момундай болот, могу маршрутка айдаган байке, момундай манералар бар экен, момундай экен депчи. Анан биз ошондон эле мага жардам болду. Эмнеге ушуну вайн тартып атканды колдоно албайм депчи. Анан ошо бизде ошо бөлүнөт, мисалы ошо бир эме байке менен сүйлөшкөм, тиги айылга чыгып тетиги эмеде байке бар экен. Кара суу эле ошол жакта бир байке менен сүйлөшүп калдым да. Ал мындай аябай спокойно, бирок аябай күлдүрүп сүйлөйт экен да. Анан ушул эле ошактан аякта бир байке менен сүйлөштүм. Анан өзүмдүн айылымда да бир байке бар, аябай ал да күлдүрчү. Анан өзүмдүн бир туугандарыма чалып, күлкүлүү байкелерге чалып атып эле, анан ошо бир 5-6 кишинин характери кошулган да, мындай 5-6 кишинин характери кошулганда, анан ошондой чыгып кеткен да. Тамашалар дагы алардыкы болуп калабы же тамашалар уже өзүңдүн импровизацияңбы? Тамашалар өзүмдүкүнөн да, типа ушундай деп элестетем деле сүйлөй берем да. Бирок окшошот экен чынын айтканда. Ушундай деп сүйлөйт болуш керек деп. Бизде суу бар. Ой, чоң рахмат. Окинавага айтып коесуз да, суу бар деп, биз менен урушуп жүрбөсүң эки жол. Суу жок деген да. Негизи мен билишим боюнча сен Көк Сай айылынан болот экенсиң. Ушу Көлдүк экенсиң. Тоңдон. Анан ал жакта 5 балалуу үй бүлөдө өтөрүлүпсүң. Ортончусу болуп. Ортончусумун. Бирок ошо үй бүлөң жөнүндө тууралуу айткандар жок экен, эми бул подкастта жана айтып кеткендей сурап кетиш керек турган адат болуп калды.
Ошо айылың жөнүндө эмне деп айтып бересиң? Айылым мен өзүм ошо 11 жыл Ошакта окуп чоңойгом. Көксай айылында, Тоң районунда. Ошо мен айылым менен аябай негизи сыймыктанам. Аябай сонун айыл. Барган сайын кетким келбейт да, убакыт жоктугунан эле кетип калам. Эли аябай сонун жагат. Мындай бүт туугандарым, досторум баары айылда да. Анан айылга барганда өзүнчө рахат да, башкача да, жүрүп, сүйлөшүп, ай тиги бу деп айылымда толтура негизи персонаждарчы. Көбүнчөсү эле кичинекей кезинен чоңоюп, Ошактан алдында характерлери көп эле эме да, мындай ушундай сүйлөгөн майка бар болчу, мынтип мындай сүйлөгөн майка бар болчу деп, даже жана Вайндагы Мати, тиги ар жак бу жак ат коюп атам го. Ошо Көксай бүт эле менин айылымдагы аттар да. Уккан эле аттар экен да. Бүт эле ошо менин айылымдагы аттар. Анан ошо мен негизи 5 бир тууганмын, 2 байкем бар, өзүмөн улуу, анан 1 братчикам, анан карындашым бар. Ата энем бар, айылда турушат баары. Ошо мен байкелерим, бир туугандарым аябай колдошот негизи. Кичинекей кезинде мынтип айта берчү, ушу мен эле үйдө шустрый болуп чоңойдум да. Байкелерим деле серьезный, братчикам деле серьезный. Мен Мен не серьезный деп койгон. ошо мен ушу туугандар келсе күлдүрүп эле ушундай болуп чоңойгом да үйдөн аябай. Мен бияктан ошо бир туугандарыма аябай рахмат айтып кетейинчи ушактан. Негизи актёрский окутуп атканда аябай эртеден кечке окуйбуз да бизденчи, анан ошо 2 байкем мени аябай каржылап атты да. Мейли кийин бересиң деген эме менен аябай каржылашты, аябай ошо ата энем менен бир туугандарыма. Бердиңби анан азыр? Азыр ооба, Кудайга шүгүр жардам берип атат. Ата энең өзү ким болуп, эмне менен алектенчү, ким болуп иштечү? Атам үйдө негизи уста. Айылда ошо ар кимдин мисалы үчүн уста чыгып калат, Сабашка ушундай. Атам менен негизи жардамдашып эле чоңойгом да. Атам кой кыркып кетип калчу, коюн кыркыччумун, стройка крыша жапчу бирөө күн. Азыр үй салып атабыз, ошону бүт эле атам кылып атат да, мындай атама жардамдашып атабыз биз. Ошо атама жардамдашып атып ушундай алектенет да, стройка. Не иш болсо баарына Баарын на все эле руки кылат. деген ошол экен да. Ошондой. Апам болсо үйдө эле. Үйдө негизи тигет, бирдекелерди азыр швеяда иштеп калат анда санда. Ошо иштеп, тигип, ушуну менен алектенишет үйдөлөр. Өзү эме деп коет го, айылда жашоонун ар ким аранда элестетет. Бул керкелер кедейчиликти элестетет, керкелер наоборот аябай байяларды элестетет да, ошо 2 типке эле бөлүнөт, ортоңкучусу жок депчи. Сенин үй бүлөң кандай болду эле? Мен негизи мындай өтө деле биздин эмебиз жок негизичи. Мал, мал көп деле өзүбүздүн эмебиз. Эми үй салып, эми малыбыз көбөйүп келатат десем болот. Ошо негизи мурда мындай только элдердикине кылып биз ошо атам жаңы апама үйлөнгөндө ошо кичинекей эле үйүбүз бар болчу экен, мындай элечи. Биз ошо төрөлүп аткан убакта. Ошого эле бүт баарыбыз чоңойдук. Кичинекей карындашыман баштап, улуу байкемден баштап карындашыма чейин ошо кичинекей үйдө чоңойдук. Эми азыр эми чоң үй салып, чоң сарай салып, мал көбөйтүп эми тымап атабыз десек болот да. Увеличение болуптур да мындай айтканда. Өзү мен эмең бар экен, сөздөрүң бар экен, кичине кезинен бери актер болуп кыялданчумун депчи. Анан айтпайсыңбы, күлдүрүп турчумун туугандар келгенде. Актер болом деген өзү кызыгуу, ушул сүйүү каяктан пайда болду? Неге актер? Негизи мен эме болуп аткам. Ошо актер болом кыялданчумун. Айылдан баары айтып, жана мектептен эмелеринде мен эле чыга берчүмүн тентек кылыпчы. Анан негизи мен мындай актер эмес, мен эме болом, чек арачы болом дечимин, ата мекенди коргойм деп 11 класста ошондой келди. Анан ошондой ой келип, мекенди коргойм деп аякта сүйөм да, негизи актер болбосом мен ошо чек арачы болмокмун дей берем да. Ошол негизи мен армияга тапшыргам. Кетем деп 11де бүтөт го. Актерский оюмда жок да. Мен андай окуу жай бар экенин билчү да эмесмин. Жөн эле актер болом деп кызыгып койчумун да. Анан ошо актер деген ой эмеден келип чыкты. Мен өзү армияга тапшырып коюп, мына кетет, тигине кетет деп атканда, мен үйдөн шарага кетип калдым, айтпай качып элечи. Жөн эле кетип калдым да. Анан кетип калып, бияка келип ошо туугандарымкына жатып, анан сен актер болбойсуңбу, сен күлдүрүп калдым да. Ушул жака тапшырбайсыңбы дейт. Мен 2-3 күндөн кийин уже армияга кетмекмин. Анан кетейин деп аткандан жөн эле заочный барып тапшырып коеюн деген ой келди да. Ушундай окуу жай бар деп айтып калды. Искусство университети бар, Бешенали университети бар деп калды. Анан эртеси издеп, анан Бешеналианы эптеп таап, ар кимден телефон эле кичинекей эле мындай телефон көтөрчүмүн, девайсы жок да. Жөн эле элдерден сурап таптым да, барып жөн эле кызык болуш үчүнчү. Таап анан кетип атсам, жаап кетип атышыптыр университеттичи. Биз кабыл алып, последний тур экен. Анан акыркы бүттү деп кетип атышыптыр. Байкеден сурандым аябайчы. Шумкар деген байка болсо керек, агай болсо керек. Ал иштебейт. Ошо сурансам, жүрү анда деп. Ушундай болот.
деп анан алда аябай дух берип салды да, сен да бара турбайбы депчи. Анан мен заочныйго деле ойлочумун да, эч нерсеге түшүнүгүм жок болчу да, ушундай университет бар, ушундайга тапшырса болот дегенчи. Анан түшүнүгүм жок эле тапшырып, үйдөгүлөргө айтсам болбой койду. Жок, бияка эле тапшыр, эмет окуу, кайдагы эме депчи, актер депчи. Таң калышты да. Несерьезный. Шок болушту да, кайдагы эме деп анан айттым үйдөгүлөргө. Ушу контракт ушунча экен, мен өзүм жабам, бүт өзүм кылам. Анан армияга эмне болот деп, армияны өзүм бүтүрөм дедим да. Дедим анан такыр эле болбой коюшкан негизи башындачы. Анан апам мейли деп эметип калды. Окуса окуп алсын, эми өмүр бою иштейт да айта келе депчи. Анан ошентип анан өтүп кеткем университетке. Белгиленбеден. Ошентип өтүп анан армияны барып жактагыларга арыз жазып атып, аябай түшүндүрүп атып, мен ушундай окугум келет, кыялданам деп атып, жакта бир начальник байка бар болчу, ушуну аябай айтып сурансам, ал дагы анда мейли деп калды да. Анан ошентип анда тиги контрагыңды эме кылып жаптап калды. Азыр эмне деп коет армияныкын. Альтернативный служба. Ошондой анан бүтүр анда окууңдун справкасын берип, анан сага тиешпейбиз дешти. Анан аябай суранып отуруп калып калгам. А так негизи сотко беребиз деп ушундайга чейин болгон да. Негизи болбойт экен да. Анан мен аябай ошо эметип калдым да. Бар болуп пока барып кетпей эмесиненчи жактан. Байке мындай сактап калыптыр да мындай айтканда. Өзү суроо дагы бир жолу кайтып келсек, актер болуум деген кызыгуу эмнеден пайда болду? Балким бир тасманы көрүп атып, же бир актерду көрүп атып, же балким кичине кезинде элдер күлдүргөн, элдин эмеси барбы? Көңүлү жагып, вниманиясы жагып ошол. Жок, негизи мен эмени көрчүмүн, вайындарды көрчүмүн да, анан кызыкчумун. Эмил Байкенин, ошо Азамат Байке, Шумкар Байкелер ошол убакта аябай тартып атканда, мен ошол убактан келгем да, мен актер болоюм, ошо Шумкар Байкелердей, тиги Эмил Байкелердей болуп вайн тартайынчы деп. Мен ошол убакта тартып көрчүмүн да, вайнчы, жөн эле кое алчы. Такыр окшошчу эмес. Ошол вайндар барбы азыр? Негизи бар болуш керек. Эмил Байкелерге да көрсөткөм өздөрүнөчү. Бир карап көрүм керек. Болбогон бир жөн эле отуруп эле сүйлөшкөм, анан көргөзөйчү өткөнүн. Такта болуш керек история. Эмил Байкелерге да көргөзсөм, алар да аябай күлүп эметкен да. Ошо Эмил Байке, Шумкар Байкелерди вайндарын көрүп атып, Азамат Байкенин вайндарын көрүп атып, анан ошол жактан келген да. Мен актер болоюнчу, ошо кыялданам деп ошол жактан эметкем. Негизи ушул Эмил Байкенин дагы, Шумкар Байкенин дагы мындай өзүнүн образдары бар болчу. Ошол Окенага окшош, бирок алар өзүнүкү жана Чала Спортик, Союзбек. Сен деле кичине кезинде ошолорду көрүп туруп бир образ жаратып көрдүң болуш керек. Аябай ошо мен ошолорду аябай кыялдачумун да, мен образым болсо деп чукмуш кыялданып, ошолорду көрүп атып эле ошондой эме кылдым да. Бул акыркы Тока Братанга чейин, Окинавага чейин бир образ болду эле, окшпой калган образдардан арасында. Негизи мен турап көргөм, бирок болбой калган. Мындай эле бир болбогон образдардан кимдер болуп көрдү? Жок, мен образ деп аларды айтып алдым, просто чоң кишилерди эле мынтип эме кийип алып, мына жөн эле кийип алып турап көргөм мурдачы. Бирок болбой калган да. Окинаванын старый версиясында мындай айтканда. Жөн эле болбой калган. Биринчи курс беле ушундай болчу да. Окуу боюнча актерский тапшыруу профессионалдуу актердурду кантип окутат деген баарына эле кызык болуш керек. Анткени актерлукка тапшыруу дегенде ата энең түшүнбөгөнүн мен да бир аз түшүнөм да. Анткени элестетүү оор. Ал жака барып эмнени үйрөтөт? Ошолор жөнүндө кеңирээк айтып берсең. Негизи биздин университетте мындай башында келгендер такыр эле мындай эчтеке түшүнүгү жок, анан мен актер болом деп кыялдангандар келет да. Мен монча бияка келсе эле мен деле ошентип келгем. Келип эле бат эле звезда болуп кетем депчи. Негизи баары эле ошентип келет экен. Негизи окуу аябай оор экен. Биз биринчи курста келгенден кийин эле каяка келип калдым деп таң калгам да. Бир аябай оор окууда бир толтура мындай мастерлериң задача берет, аны задачасын аткарам деп атып аябай кыйналасың да. Ал задача дегенде ал жакта сабактар бар беле? Ооба, бизде ошо эме кылат, мындай биринчи курста ушундай тренингдерди көп өтөт, анан речь деген сабактар ушундайларды көп өтчү да. Анан ошолордон эле башында мен ошолорду көрөт эле, өткөндөрүн көрөт эле аябай оор экен дегем да. Андан кийин көрсө экинчи, үчүнчү, төртүнчү курстарда вообще эле оор экен да көрсө. Биринчи курста кайсы сабактар болчу ошону айтып кетсек? Мастерство, речь, эме деген ритмика деген, жанагындай барабандарды уруп, бут менен уруп, анан эме деген сабак бар дагы. Вокал, үнүңдү эметесиң. 5 спец болчу, танец бар. Би профессионал болуп чыгасың да аяктанчы. Анан ошолордон ыйлап аябай эметчүмүн да, биринчи курстачы эркек болсом да общагага жатып алып, ыйлап кетем окуудан депчи, кайрадан ойлоп кетип эле кетпейм анда кайра окуйм деп ушундайлар аябай болгон. Эмнеси окшошпочу?
Кайсы Мен сабак? кылалчу эмесмин, баарын кылалчу эмесмин. Бирөөсүн дагы. Танецке барам, биле албайм мен бутта айылдан картошка ташып эме канк болуп жүрүп эле барып эле бутуңду вот аш тигинтип атса кыла албайсың да. Ой. Анан ошондон кыла албай эле анан чөйрө башында кичине орусча болуп атты да, анан түшүнбөйм да, мынтипчи жөн эле жүрөм кыркоонун арасындачы. Каяктан дос эметип алып элечи. Анан ошолордун жанагы ритмика дейт, аны ура албайм же монтет дейт. Агайлар баягы уюшчу башындачы. Сен ушунчалыксыңбы депчи. Мен чын эле түшүнчү эмесмин эчтекечи. Орусча бир эки сөз араң билчүмүн да, эчтеке түшүнчү эмесмин. Сен ушунчасың деп аябай таң калышчу да. Анан ошентип атып кыйналып атып анан эптеп атып экинчи курска өткөм да. Экинчи курска өткөндө дагы биринчи курстан өтүп атып, экинчи курста эң аяккысы болуп өткөм. Араң мейлем 3 деген бул өлдү эме, сен эме деген не пропуск деген баа бул мейлем деп өткөрүшкөн да. Анан экинчи курстан мен просто биринчи курста эмнеге антип жетишпей калдым, тиги өзүм контрагымды жабам деп ночь шаурмада иштечүмүн да. Анан кыйналып барып, анан тигилерге уйкулуу көз менен жакшы кыла албай, задачаларды аткара албай ошентчүмүн да. Ошо эмеден биринчи курста көрсө ошо иштеген тоскоол болуптур деп ойлойм да. Фокус жок болгон экен. Түндү аякка барып иштеп анан күндүз келип окуганда бир 2-3 саат уктап эле такыр ошо кыйналып кетип жакшы кызыкпай калыптырмын да. Анан экинчи курста иштеген жокмун, байкелерим берем, окутам деп калышты. Анан ошол жактан күндө байкелерим менен алып атып эле анан аябай кызыгуум ачылып кетти экинчи курста сабаккачы. Экинчи курста эме өтөт, спектакльдер, мини отрывок деп коет. Отрывоктарды өтүп баштайсың. Өтүп баштагандан ошол жактан кызыга баштадым. Адамдардын образдарын сахнага биринчи жолу алып чыга баштайсың да. Агай задача берет, анда кыйналып атып такыр жаратпайт. Мисалы бир экзамен кышта болсо кышка чейин алып барасың да образчы. Агай жаратпай атып, анан акыркы мейли муну шу деп эметет, ага деле эме болбойт да, ыраазы болбойт. Аябай мындай оор десем болот да. Ар бир характерди алып барасың, тигиндей кишини, мындай кишинин характерин алып барасың. Агай такыр эметпейт да. Жок эле деп коет. Мындай өлө сүйүнүп алып келесиң, муну укмуш чыгардым, жаттадым деп алып келсең, агай анан ошону ушул дагы эмеби деп коет да. Кайра ыйлагың келип, анан кайра оролуп, кайра издейсиң да. Анан негизи бир күн, 2 күн калсаң эле аяктан мастерлер отчисление деп салат да. Окуудан кет. Ошон үчүн такыр сабак калтырбай, анан дисциплинага үйнөсүн мен өзүм аябай кеч туруп, ушундай эме болчумун да, каалаган убакта туруп, анан иш кылып, анан дисциплинага көнбөгөн, мындай эме болчумун да, анан аяктан окуудан аябай тарбияландым десем болот да. Жана айтып кетпедиң бир ушул бир адамды айтат, ошону турап келип ошо ойноп беришиң керек деп. Бул эмне сабак? Ал мастерство, ошо сен китепти окуйсуң да, Чыңгыз Айтматовдун бир эмесин, Кызыл делбиримди окусаң, ошол жакта Ильязды ойнойсуң да сенчи. Ильяз кандай болгон, сен өзүң элестеттиң дейт да. Анан Ильязды өзүң элестеттиң алып келсең, бул мындай бир кишинин характерин алып кел, жөнүн алып келбе, характери менен алып кел дейт. Анан ошо бир кишинин барып характерин көрүп, ошону алып келсең, аны жаратпайт да. Андай кээде ойлойсуң, жөн эле жаратпайт да, окшошуп атат депчи, а бирок чын эле жарата албай аткан азыр ойлойм да. Демек бул психологияда болуп кетет экен, ошол окуп атып, ошонун бир психологический эмелерин караштырып, көрүштүрүп, чогултуп алып келип ойнош керек экен да. Ооба. Ошондо 3-4 курстарды дагы ал жакта уже жакшы окуп баштадың. Ал жактарда аябай кызыгып, уже фан болуп, чачтарды өстүрүп, аябай искусство деп мындай берилип, театрларда 3-4 курстан баштап эле мен театрда ойноп калдым да. Туңгуч театрында жана Ромео и Джульетта, анан Кожо Жаш немелерин ушундайларда ойноп калдык да. Анан ошондон дагы кызыгып, ошондон кеткем да, кызыгыпчы. Ошол эмелерде театрда ойноп калганда, ошол роль ойногондо эмнеси кызыктырды? Айтып коет го жана театрга чыкканда кол чабууларды укканда бул өзгөчө нерсе деп. Ооба, негизи театрдан кыйналасың да, бир 2 ай репетициясына ушунча териң агып, анан кыйналып, анан элдер келет. Анан элдер келип туруп, ошол жактан бир эле эме бар да, ошо элдер кээде кол чаппай коюшу мүмкүн да, мына эмет сен Жаман оюнуң үчүн. ошол жактан эгерде сен чыгып туруп анан поклон бергенде, анан сен ар бири өзүнчө чыгат го, поклон бергенде анан катуураак кол чабылып, кыйгырыктар болгондо ушундай ошол жерден мындай 5 мүнөттүк эме болуп кетет да, рахат да, башкача рахат, андай унутуп каласың да, бүт баары бактылуу болуп эле жашап кетип каласың да. Аябай сонун ал чувство, башкача чувство. Кайсы роль үчүн ушунчалык кол чапты эле? Негизи мен өзүм биринчи жолу эме деген студенческий спектакльде эмеден Трактирица деген Карло Галлонун чыгармасы бар, ошол жактан главный ролду аткаргам, кавалердин ролун. Ошол жерден көбүрөөк кол чабып алып, аябай ошонун биринчи ролум болгон да, ошондон анан кызыгуум аябай эметип кеткен да, мен дагы роль чыгарам, иштейм депчи. Ошол ролду дагы деле эсиңдеби?
ооба дагы делесиң да. Балким бир сцена отрывок ошол жактан бир кызыктуу болмок. Эме деген болчу кыздарды жакшы көрбөйт да. Кыздарды жакшы көрбөйт ал образдачы, анан ошол жактан эме деген болчу. Азыр эми формасын киймейинче жакшы окшоштура албайм негизи элечи. Бирок бул биринчи эмелер да, мындай эскерүү катары. Эме деген жер бар. Катын үйлөнмө. Кайдагы катын? деп койсун. Бул эме кетип окшойт жана биздин көбүнчө мемдерге деле кетип калчудай. Акыркы сабакка эмеден кийин барып калдыңбы? Биринчи курстан кийин. Биринчи курстан кийин эле негизи уже тасмадан кийин уже театрга барып калган экенсиң негизи. Кинодон кийин театрга баргам. Өзү кинодон Руслан Акун тарткан акыркы сабак эмесинде сериалында 1200 катышуучулардын арасынан таандалган актерлордун бири деп айтып койсок болот. Анткени көрдүңүз орундарга претенденция эме көп болчу, конкуренция. Ошол жөнүндө айтып берсең, келгенде кантип бугуп калдың, кантип келип калдың? Мен негизи биздин ошо группага кастинг деп келгенде баарыбыз кетиргенбиз, фото проба деп коет го, ошону кетиргенбиз. Анан кетирип анан группалаштардын баарына сообщение видео пробага деп чакыруу келип турган, мага келген жок да. Деп мынтип койдум, анан досторум барып келди, биринчи видео пробага барып келди, анан экинчисине дагы чакырышты. Мен общагада жашап жүргөн ушунда жакын дос балам болчу, Мирлан дегенчи. Мени чакырып атат, что-то неме этип атат, мунусун азыраак чакырыптыр. Жүрүп барып келбейсиңби мен деп калды. Күн андан ары бир жумушчу бар болчу, ошону ары кетип калабыз деди. Жок, күн ысыкта эмне бар дедим. Болбой анан тиги эме деди да. Болбой, сүйлөп жүр, такси менен барабыз деп. Такси менен барып күтүп атам, кечке толтура. Чакырган эмес болбосуз. Жок, күтүп атам, толтура. Күтүп атам, бир кез эле кете берейин деп айтып коеюн деп ичине кирдим. Кирсем, как раз ошо дос балам ойноп аттыр. Ойноп атсам, ошо Акак деген эже, Адилет деген байке экен. Кел жанына туруп берип койчу деди да. Жөн эле жардамдашып койчу деди да. Досусуңбу деди. Ооба деп. Жанына туруп анан тиги ойноп атса, мен да ойноп койдум да, жөн элечи. Жөн эле ойноп койгом, анан сен дос балам, сен отуруп турсаң деп. Сен отуруп турсаң деп тура, мага задача берип көрөчпү. Берсем мен жөн эле ойноп койдум да, мынтип корккон жок, волнение болгон жокмун. Тигилер болсо кастингде ишенич жок болчу да анткени. Ишенич жок, жөн эле ойноп койдум да. Анан ойноп коюп ушу айылда мен анткени ошондой болчумун да, балдарды деп ойноп калчумун да. Ошол эле образым экен да. Ошол эле образымды ойноп койдум, анан десем анан номерим эми жазып калышты. Кийинкисине дагы чакырышты. Андан кийин чакыргандан кийин аяктан да ойноп бердим, анан чалабыз деп коюшту. Анан бир кезден эле чалып Руслан Акун өзү чакырып атат деп калды. Мен сага негизи ага чейин Руслан байкеге эмедешкенби, негизи мындай өтө деле ойной албайт экен дегенби, ушундай айтышкан экен. Руслан байке мен өзүм көрөм деп чакырган окшойт. Анан Руслан байке келип ойноп, аябай Руслан байке, Руслан Акун деген аябай ошол күнү жокуктай албай эле толкунданып, кандай киши болду экен деп аябай эме болдум да, сарсыда болуп, түнү менен жаттап ойноп, ушинтип анан 2-3 саат уктап эле баргам. Барсам эле Руслан байке такыр жөнөкөй экен да, мен айылдагы неме байкемдей эле такыр жөнөкөй, кандайсың деп учурашты. Андан кийин ошо кой берди да, мындай толкунданып аткан нерсе кой берди. Анан сен ушундай ойноп турбайсың, тигиндей мындай деп сүйлөгөндө эле анан огошпойт дух болуп анан ашылып кеттим да. Ошондо ойноп берип, анан айылда ошо каникул бүтүп айылга баргандан кийин чалып калды, ушундай өттүңүз, ушундай күнү келиңиз депчи. Пробада ошо Тока Братандыкын аткарыңар белең? Тока Братан деген роль экен, ошого аткаргам. Сен Руслан байке, сен көздөрүң кашкырткандай турбайбы деп. Ушинтип мактап ошондо өтүп калгам да. Руслан байке негизи аябай көп актерлорду ачкан. Көргөч болуп, иши-миши мейдандарды ишенип алып чыгып, анан азыр баардыгы эле тартылгандар жылдыз өз тармагында. Сурап көрдүңөр беле, мени эмне байкадың деп сурап? Ошо мага эме деп айткан, сен көздөрүңдө бир нерсе бар депчи, мындай сен ошо бир эмени ойной албай аткан, отрывокто ойной албай атканын айткан да, сен эмнеге тандаган билесиңби депчи. Анан десем, ошо сенде деген көзүң башкалардыкынан башкача, ошо көзүңдө бирдеме бар, ушул көзүңдү колдон таап деген да. Анан түшүнгөн эле эмесмин эмне ал депчи. Анан ошону айткан негизи. Азыр деле түшүнө элексиң? Мен аз деле эмне бар экен билбейм. Руслан байке, түшүнүктүүрөөк айтып койсоңуз, эмне бар көздөрүндө? Анан өттү деди. Съемка бардың, съемка кандай болду анан? Съемка ушу эң биринчи съемка болду да мындай. Эң биринчи эле биздикинен баштады да. Анан эме башталгычак, съемка башталгычак мен общагада келип жашадым, жашаган жерим жок болуп, общагадан кубалай беришкен да, общагаданчы кетирип жайкысын эметпейт да. Мен общагага ошо именно жашынып кирип,
жашым чыгып кетчүмүн да тиякта эжелердечи 10 күн биякта актёрский өттү да 10 күн өтүп атып анан ошол жактан жашап атып эле тартылып эле койчу айлык эле сомум жок эчтекем жок анан 10 күн мастерство дегенден тартылып эле койчу ама кыйналып кеттим деп айылга эле кете берсемби деп даже вокзалга чейин барып анан кайра келген күндөрүм болду да общагада жөн эле койсомбу кинону депчи анткени мен мындай кинолорун билген эмесмин да жөн эле социальный ролик сыяктуу эле сезилген да магачы бат эле тартылып кетет бат эле тартылып ушундай эле сезилген да анан эптеп чыдап нарынга барып нарындан баштаган эле биздикинен анан ошо Руслан байке келип дуктан берип ушундай ойнойсуңар ушундай болосуңар деп келип айтып кеткенден кийин анан биринчисинде эле биздикинен баштады мен Каскан ошо Алтуха Тоха үчөөбүздүкүнөн баштады баштаганда эле жүрөк моундай коолжоп атат старт эме дегенде эле эмне деп коет начали дегичек моундай болуп атат моундай болуп атат калтырап моундай да бул биринчи жолу да толтура массовкадан Руслан акындын киносу десе ичим элечи такыр кантип ойлойм сөзүм чыкпай калсачы депчи ошентип атып эле анан Руслан байке бирдеме деп кыйкырды анан ошондон кийин начали дегенден кийин уже ал нерсе жок болуп кетти да анан ошондон кийин биринчи сценадан кийин уже жеңил болуп кетти кичине мага дайыма кызыктуу ушул тартылгандан кийин ошо тартылган кадрларды көрүү кандай бир эме сезимдер жаратат негизи бизге көргөзгөн жок тияктан тарткандан кийин такыр эле кийин тасма чыккандан кийинчи чыккандан кийин. сериал чыккандан кийин чыккандан кийин мен ойлогондон такыр башкача эле болуп чыкты да негизичи мындай эле мен эмесинде эле ойнодум го главный роль эмес деп эле сезгем да башында элечи тияктан эмелер экен кутмандар экен анан биз ошо каягында кирип кетип мен полныйда сценарийди окуган жокмун да каягынан мындай отрывок жерлерин ойноп аттык да өзүм деле түшүнбөй аттым да анан чогулуп келгенден кийин карасам такыр башкача эле сериал болуп чыгыптыр өзүм да кызыгып көрүп укмуш көрсө кино деген ушундай турбайбы деп тиякта кичинекей кезден мечтать эткен нерселердин баары ордун алып атса башкача экен да менин оюмча ошондо байкелериң ушул тасма сериалдан кийин уже колдоо издеп баштады да экинчи үчүнчү курста окууну же жок ал менен байланыштуу ага эмеспи чейин эле кинону көргөнгө чейин эле тиги байкелерим иштеп эметип калды да колуңдор болуп калыптыр да кичине кредит чөкчүбүз да чогулуп жанагы кичине андан тышкары бөлүп берип турабыз деп ошентип эметип калган да болбосо кетмекмин сериал чыккандан кийин үйдөгүлөрдүн эмеси кандай болду үйдөгүлөр реакция негизи мен атам кызыкпайт такыр эле көрбөйт да мен байкелерим эле телефон менен көрүшөт апам деле көп кызыга бербейт кандай эмне кылып атат депчи анан өлө сүйүнүп жанталашып 3-4 серия издеп уже баштадык да мынтипчи негизи эметип баштаганда анан үйдөгүлөргө чалып жөн эле угайын дедим да апама чалып ушундай тартылып көрүп атасыңар десем ооба тиги эме сурадым го деп башка тема коюп кетет ооба деп эле ошол жерде калып калдым да мен таң калдым да андан кийин ишенбей андай кайра сөзгө бурупчу атам көрүп атабы десем билбейм аны байкаган жокмун деп коет да деп өлө таң калып ошентип атып анан бирок акыры ошо деп үйдөгүлөр туугандар эмелер айтышкан окшойт анан ошо бир кайра жолукканда айткан тартылып жакшы депчи үйдөгүлөрчү сүйүнүп чалып мындай жүр тигиндей жүр деп айтышкан да батасын берген экен мындай айтканда анан мен түшүгүм боюнча ошол акыркы сабактан кийин театрда выступление кылгандан кийин киного андан да бештетер өтө бетер аралашып баштапсың чебер продакшнда мен көп көрүп калгам экөөбүз биринчи жолу таанышканда сен чебер продакшн иштеп жүргөнсүң да бир эки досуң менен анан ошол жакта такыр кинонун ичинде эмес кинонун сыртында иштеп жүргөнсүң ооба сыртында кинонун сыртында тиги кантип ошо кинонун сыртына барып калдың ошол эме болуп калды тиги Шумкар байкеге подписка кылдым мен подписка кылсам анан ал да обратно подписка кылып атпайбы анан сүйүнүп анан бирдеме деп жаздым жөн элечи реакция жиберип анан кино тартып жүрүшүптүр ушундай анан мен да кызыгам мени да байкап көрбөйсүздөрбү деп жазсам анан резко эле видеозвонок чалды жөн эле үйдө жаткан болчу атып туруп эле анан коюп туруп эле эметип баштадым эмне кыласың тигиндей мындай деп Шумкар байке өзү сүйлөп анан кел деп өзү Шумкар байкени келип чеберге алып келип анан чеберден иште момундай деп Азамат байкелер менен таанышып Азамат Исмаиловдор менен таанышып анан ушактан иштей аласыңбы бизге көпкө иштеген бала керек качып кетпейсиңби деп калды жок до конца иштейм дедим анан ошентип кинонун артында иштей бересиң да дейт ооба дедим анан техник бол анда деди техник жетишпей аткан экен да мындай айтканда техник бол анда деп анан көрүп сынаштык окшойт техник жалгызмын да
кышында тартылган Доска деген киночу. Анан жаңы келдим деп бүт баары мени жумшайт да. Техник азыр эле ММА тартышчу, ММА техника мененчи, бирок ошонун баарын машинага көтөрүп келип, анан съемка тартсак эле көтөрүп барып, кол тоңуп, кээ бирде ыйлап отурчу, эч ким көргөнбөйчү. Мындай аябай кыйын болгон да, биринчи эми кинонун артына эчтеген ооруп турбайбы депчи. А мен ойлогом да, барып эле хахат аралашып жүрөм, анан элеме жүрөм деп ойлогом. Жылдарды көрүп, жылдыздарды көрүп, сүйлөшүп жүрөм Азаматбектер менен, Шуңкарбектер менен ушинтип тамашалашып жүрөм деп ойлогом да. Тезем эле анан эменин артына эле бардым да, тияка алар менен сүйлөшмөк тургай, тиги өзүм эмеге кылганга шай жок да, араң тияка ташып, бияка ташып. Ошентип анан аралашып кеткен. Биринчисинде техник болдум, андан кийин техниктен кийин художка болдум. Художка деле аябай оор жумуш да. Художкадан кийин хлопушка чаптым. Хлопушкадан кийин ошо эме кылдым. Эмне кылдым да, кастинг болдум. Максат Жумаев деген ошо эмеде иштечү, Максат Пакетчи. Ошо аябай өстүрдү да, мондай кыл, тигиндей кыл деп чеберде иштеп жүргөндө, мону иште деп. Эгер ойлонуп көрсө, сен актерскийди бүтүрдүң, актерскийде окуп атасың же ошол учурда, сериалда тартылдың, мындай өмүр бош актер болом деп кыялданып жүрөсүң. А туптура эле сен актер эмес, кадым сыртына түшүп калдың да. Бул кадимкидей мындай бир жүрөк оорутуп турган нерсе бекен, балким. Аябай неудобный болот экенсиң, машина тигилер тартылып жүрүп, анан сен кадр сыртында эле иштеп. Мына сен жаныңда кыялың турат, ошо кыялдын артында сенсиң деген. Кыялдын артында мен эле иштеп жүрүп, анан кетип калайын деп көп эле толтура жолу ойлондум. Анан кой чыдайын, киргенден кийин ушинтейин деп чыдап эле анан ошенткем. Бирок майда ролдор көп болду. Кыска. Разбойдо бийлеген жери, Доскеде бир отрывок бар болчу. Анан ашакы именно ошол жер кесилип кетиптир да. Мен аябай кыялданып киного ойноп, кинотеатрга көрөйүн депчү. Сериал деген кинотеатрга болгон жок да, YouTubeга чыкты да. Кинотеатрдан көргүм келип өзүмчө тиги Максат Бекерге айтып, мен эптеп бир отрывогун деп анан алар дагы мейли маяка ойнойсуң деп калды. Анан именно ойноп өлө күтүп атам, өзүмө да жаккан болчу, комедийный болчу да. Анан өлө жагып Шуңкарбеке менен ойногом да. Анан кыялдандым да, Шуңкарбеке менен эле ойной албай, ойногум келипчи. Кинодон ошо Шуңкарбеке менен чыгат экенмин деп сүйүнүп турсам эле кинотеатрда жок. Өлө күтүп баргам да. Өлө күтүп досторума айтып алгам, мен могу жеринде бармын депчи. Чогултуп алып досторум. Чогултуп алгам да эле, именно ошол жерде барсам эле менин тартылган жер жок. Бежага дух түшүп калган. Өтө жаман болгон. Ошондо эмнеге акыры мындай тасмаларына кошпой койду же бир мындай второстепенный ролдо берилбей калды? Сурап көрдүң беле? Чеберде жүргөндө чеберде. сураган эле жокмун, мен алардын эмесин билип аттым. Максатбекер эме мен чын эле түшпөйм да, өзүмдү билем да. Мен айылский бир нерсени ойнотмокмун. Аяктан деген Разбойдо деген опера болуп, мындай кинолордо башкача персонаждардан, мен такыр эле түшпөйм. Мен сураган эле жокмун өзүм айтыпча. Если комедийный болсо бир жерине кошушмак го дейм. А так серьезный роль эме кино болгон үчүн кошо алышкан жок. Азыр чакырып баштаган жокпу? Азыр жок, азыр мен тартылдым. Азыр чоңоюп эмем туура келип, азыр Жалын деген киносуна Азаматбекке тартылдым. Жакшы роль. Эме болуп сезилет экен да, чекесинен сыртынан. Азаматбекке айтып атам, сразу бетиңизге эле айтып атам. Эми сезилет экен. Звезда болуп кеткенден кийин, чоңойгондон кийин кайра киносуна чакырып колдонуп атканда ол сезилет экен. Жок, андай деле эмес. Мындай мен ага бүт эле киносунда кичинеден ойнодум. Анан моусу чоңураак болдум. Ага чейин Күрөш деген, Звезда Олекте деле Күрөш деген киносуна тартты да. Күрөштү дагы эмне эле Райымбек деген роль конундукун ойнодум да. Андан кийин эле каждый эле жыл киносуна кошуп келет. Негизи Азаматбек айтып берчү келгенде, сен комедия ролго тартам депчи. Бирок тарт элек комедияга, качан тартат билбейм деп. Качан тартасыз, айтып коюңуз жобун. Комедия Окинаванын образына кайтып келели. Окинаванын образы пайда болгон январьларда пайда болуптур да, 26-жылдын. Азыр август болуп калды. Кино качан тартып баштадыңар? Кандай идея пайда болуп калды? Ким сунуштап калды ошол жагда? Мен негизи ошол өзүмдүн кином болсо деп кыялданчумун да. Аябай кичинекей чактан кинодо иштеп жүргөндө деле аябай ушундай мечтам болгон чоң. Анан ошо мечтадан биз Эгемен клуб деп чыкчу элек го КВНгечи. Ошол убактарда чыкты окшойт да эме. Ошо Эгемен клубта дагы аябай популяризация болуп кетти. Ал жакта дагы ошо Окинаванын образы ойноп, анан ошо популярный болуп, анан вайындарга өткөндө сезилди да мага. Негизи ошо вайн тартып жүргөндө биз шутканы жакшы жазып, жакшы өткөрө алчу эмеспиз. Анан Эгемен клубка келгенде аяктан шутка жазган үйрөнүп кетсиң да. Тиги Нуркул байке, редактор Эмил байке, Залкар байкелер ошо бизге мондай жазылат деп үйрөтүшчү да. Анан ошол жактан жазып атып эле
шуткалар күндө напряженный болуп күндө идея ойлонуп атып анан кичине эметип калат экенсиң, Какшалуу. мындай тартып калыш керек экен, мондай кылыш керек экен деп анан моментально ошо КВНге дарданып вайн тартып өтчүбүз. Биздин команда, драма деген команда, Кайрат, Чыңгыз агайлар болуп вайн тартып өтчүбүз. Бирок болбогон эле мындай эме вайндарды тартып экенбиз да, мындай аз көрсөк кыжыр көрүнөт да сөзгөчү. Ошол жактан тартып жүрүп эле анан Океновага шуткалар ошол жактан күчтөлдү да. Персонаж да ошол убакта издеп жүрүп чыгып калды да, Егемен Клуб убагындачы. Анан ошол именно чыгып аткан убакта биз шутканы аябай жазып уже эметип калганбыз. Ошо Егемен Клубтун пайдасы бизге аябай чоң десем болот да. Аябай ыраазымын да Егемен Клубка. Ал да бир мектеп болуптур да. Чоң эле мектеп болду бизге. Ошо Нуркул байке, Салкар байке, Эмил байкелерге аябай мындай рахматымды айтам да, көрөт калбаса. Ошо Анан жазганды үйрөндүң. жазганды үйрөндүк, жазганды үйрөнүп атып эле анан агай экөөбүз, Кайрат үчөөбүз ошо балдар болуп общий эле Сактаган, Бейкут деген 5 балабыз. Ошо сүйлөшүп атып эле кино тарталы деп кыялданып жүрчүбүз. Мондай кино тарталы. Бирок вообще акчабыз жок да биздинчи. Ошо Егемен Клубка дардап жүргөндө эле араң автобустар менен араң барып келчүбүз. Анан жүрүп анан Окенова аябай популярный болуп, вайнданчы комментарий, каждый комментарий 2 комментарийдин бирин эле окусам эле вайнерге кирсем эле эме деп калышты. Кино кылып тартыш керек деп анан агайга бардым. Агай Океновну кино кылып тартпайлыбы десем, ал агай экөөбүз да шошуп калчубуз. Тартпайлыбы, бирдеме кылбайлыбы, ушундай болот популярный кезде кармап калбайлыбы десем, давай дейт. Анан давай дейт. Биз жебиз, акчабыз жок же, мындай кандай тартышты билбейбиз, кимге барышты билбейбиз. Анан эме кылдык. Ошол убакта Нуркул байкелер менен жазып жүргөн жардам беришти. Анан Нуркул байке, Алтынбек байкелерге бардык. Ушундай кино тарталы деп атабыз, өзүбүз мечтабыз болот, жардам беришип, эме кылбайсыздарбы, советиңиздерди бербейсиздерби десек, давай анда тарталы, жардам беребиз, колдойбуз деп калды. Анан макул деп ошо биз Азого кайрылдык. Азого кайрылсак, анан алар техникасын беребиз дешти, ушундай жардам беребиз, ушундай дешти. Анан биз туруп эле сүйүнүп аябай эметип кеттик да, мындай резко макул болду да. Алтынбек байкелер, Нуркул байке резколер макул болгондон анан биз кеттик аны деп, срочно тартыш керек деп анан сценарий жаздык. Мен, Нуркул байке, агай үчөөбүз отуруп, биз Кайраттар ал убакта театрдан бошобой калышты да. Жаздык, сценарий жазып анан ошентип тартып калдык. Бизге Нуркул байкелер жардам берди, Алтынбек байкелер. Нуркул байке менен Алтынбек байкелер акча жазып берди. Бюджеттин эми көп болуп го, эми тасмалда расходтору көп. Ал расходторду ким жапты? Ал да кызыктуу да. Негизи ошо бизге көп эле киши жардам берди, бирок ошо бизде деген ким, Эмил байкелер мындай кандай десем, мага айтканга болбойбу билбейм, бирок Эми Эмил байкенин байып кеткенин баарыбыз билебиз да. Эмил байкелерге да вайндарын эметип калчу, комментарийлер жазып калчу, жарылып кээ биринечи. Анан ошо биз барып эле айтсак эле макул болуп, ошо берип турду да бизге. Колдоо көрсөттү. Колдоо көрсөттү бизге Эмил байкелер. Өзү ушул тасманын эмелерин, контрактын кантип сүйлөштүңөр? Ким акча алжактарын мындай кантип бөлүшөсүңөр? Ал жакта кызыктуу да. Ал жак кызыктуу болгондо биздин драма командасыныкы эле болду бул. Калгандары мындай биз өзүбүз эле алабыз. Калгандары ошо инвесторго өзүнүн акчасын кайтарып берип, анан процент болобу аныкы же процент болбойбу? Жок, мындай өзүбүзгө эле болот да, драмага эле болот кыскасы. Драмага эле ушу драма командасы менен аласыздар. Бул 6 августка коюпсуздар. Бул уже азыр подкаст чыкканда уже чыккан болуш керек ал. Тасма чыгып көрүп аткандар болсо өзүңөр комментарий жазып кеткиле, оюңарды кандай болуп атат, Окенова окшоп атабы, окшошпой жатабы. Анан ошон үчүн Абакен да мен Көлдөнкенин эстеп кетти, ошо эстеп атпаймынбы, ошон үчүн Окен байке эмес, Окен аба турбайсың. Негизи байке эле болмок. Мен группалашым бар, эме деген, Бейкут дегенчи, ошо драмада ойнойт. Анан образ чыгып аткандан аты жок эле айтып аттык да. Деп эле келип эле сүйлөшүп аттык да. Анан ат коелу деп тандап атабыз, кеч түнкү 1ден 3кө чейин тандап атабыз да. Кызык болуп кетти да, эмне деп коебуз, аябай жакшы болуп атса деп, жакшы коюш керек деп. Анан тигини айтып, муну айтып атат. Анан Бейкут деген досум эме деп калды. Биздин айылда Окен чал деген бар. Кыйкырып сүйлөчү, сендей болуп деди да. Анан Окен чал деп, Окен чал деп айтмак белең. Давай Окен байке деп, Окен чал байке деп коебуз дедик да. Бирок аны Окен чал аба дейбиз деди да. Алар аба дейт экен да, карап колдочу. Биз жакта байке эле да. Анан Окен чал деп узартпай эле Окен аба деп эле койбойлу деп, давай деп анан ошентип Окен аба деп тартып кеттик да. Ошентип коюлуп калган негизи аты. Бул жерде бир суроо бар.
образ пайда болдум. Ошо образды ойноп келип атасың. Буга чейин сен Тока братан деп жүрдү. Азыр Тока братан мурда серьезныйраак болду. Серьезныйраак болдурду, мындай эл дагы жакшы кабыл алат, мына бир эмеден чогулбай калдым дебейт. Бирок эгер мындай күлкүлүү бир образ жаратсаң, көпчүлүк айтып калат, сен бул образдан чогулбай өмүр бою калып кеттиң. Мисалы үчүн Эмил Байке азыр Чыңгыз Айтматов тасмасына тартылды, Касым Тынысов. Комментарийди окусак, ал жакта эмне деп атат? Сен бул Касым Тынысовго окшойт, бул вообще прикол болуш керек, бул вообще жарашпайт деп. Эмен нелегалды да ошондой комментарийлер бар. Алар кабыл алуусу оор да. Чал Спортик, Союзбектен кийин эмесин аткарганы, мындай более серьезный ролдорду. Сен ошондон коркпойсуңбу? Мен жок, коркпойм. Мен мындай өзүң деле пайда болуп калды өзүмөчү. Сен жана өзүң деле айттың го, мындай мисалы үчүн мага аябай серьезный ролдорду берчү эмес, ушул комедия болсо тартам деп жүрөт депчи. Балким сенде ошо ассоциация пайда болуп калды, кантип ойлойсуң? Комедия эмеде күлкүлүү эле актер башкага жарабайт дегенде. Жок. Негизи мындай билбейм, эми азыр кандай, бирок мен серьезный роль ойногум келет негизичи. Кыялым ал да чоң кыялым да. Серьезный антагонисттикин ойноп, комедия бул кичинекей кезден бери кыялданып келаткан нерсе да. Жагат элдерди күлдүрүп, мен ушундай Эмил Байкелердей болом, ушундай Шуңкар Байкелердей болом деп эметип келаткан эмем да. Анан театрга келгенден кийин мен КВН, то есть күлкүлүү аябай жагат да. Жагып жүрүп, анан театрдан дагы серьезный ролдо ойнойсуң аяктан толкочу, көбүнчөчү. Анан аяктан дагы ойногондон кийин, мен көрсө серьезный дагы кичине ойноп алат окшойм деп ойлонуп, анан ойноп көргүм келет да, ошо киногочу, ошо театрдан пайда болгон да, ойнойм деген нерсечи. Мисалы үчүн могул кыргыздардын чыккан тасмалардын арасында, серьезный тасмалардын чыккан арасында кайсы ролдорду ойногуң келмек? Кыргыздардынбы? Серьезный роль. Мага негизи антагонисттин ролу көбүрөөк жагат, мындай. Кайсы антагонист ошо жакты? Антагонист могу Өмүрбек Израиловдун эме роль ойногон. Ошонусу аябай жакты да. Могу жакында эле кайсы кинодо жанагы бир кыз менен ойноду го. Атын унутпайм кинонун атын. Мен да эсимде жок. Кызым беле, кызым окшойт. Арайлым менен чогуу ойногон да. Ошол роль аябай жаккан да, мындай өлө зөөкүр болуп ойнойт го. Ошондой роль зөөкүр болуп. Жок, ошондой роль ойногум келет да, мындай антагонисттикинчи. Элдер кыжыры келип деп монткен. Дүйнөлүк тасмаларданчы? Дүйнөлүк тасмаларданбы? Одиссея деп. Жок, мен дүйнөлүк тасмалардан кимдикин ойномокмун. Джокердики мага жагат. Джокердиби? Джокердики аябай актерский эме бар го андачы. Ошондой эми билбейм, мага жарашпайт болуш керек, бирок ошондойду мүмкүнчүлүк болсо ошону ойномокмун да. Бир серийный маньяк же болбосо ошого окшош мындай бир ушу антагонисттердин ролу экен да, мындай айтканда. Эмнеге? Билбейм, мындай аякта деген мындай актерский көрүнүп турат да, аябайчы андай иштейсиң, мындай. Мисалы геройлор мындай көбүнчө мындай өтө деле эмоция менен эмес, эме го, ачактан каалагандай ойнойсуң да, мындай рамкадан чыгып, кааланча жалжаңдап, жинде болуп, ушундай ойнойсуң го. Актерский игра бар да ошол жакта, ошон үчүн ошондойду ойногум келет. Мындай айтканда, на все сто деген ошол жакта пайда болот экен да. Эме боюнча сен мисалы үчүн ошол Окинавага чейин популярдуулук бар болчу, Тока братан бери. Бирок Дум деген ошо Окинава болду. Популярчылыгы сезилди да, көчөдөн да мисалы үчүн азыр биз жана башын тарткыча эле көчөдө канча адамдар бизди тартып баштады, параллельночу. Анан ошол тартып баштаганда ушул көңүл, внимание сезилип жатабы? Жашоо өзгөрүп атканы. Жашоо кыялданып жүргөн нерсем болчу да, элдер мени сүрөткө түшсө экен, тааныса экен, минсе экен деп жүргөн нерсем эле туруп эле болуп калды. Бул аябай мындай. Элдер түшүп атат сүрөткө. Ооба, элдер чоңдор, кичинекейлер баары эле негизи түшүп атат, аябай жагып атат да азыркы болуп аткан нерсечи. Аябай сонун. Тажа эле экенсиң азырынча. Жок, азыр тажабайм, кесип эле түшө бербейм. Давай деп коеюн. Финансылык жагдай кандай болуп баштады? Финансовый жакшы деп койду. Үйдөгүлөргө жардам берип, кайтарып. Азыр мындай үй салып атабыз. Үйдө мындай реклама менен көп аябай эмесин жаап кетип атабыз да. Мындай беркиндей дагы рекламалык пайн тартабыз. Аяктан дагы акчабыз азыр шүгүр болуп, баскан турганыбызга жетип, тамак алып, жардам берүүчүлөргө берип, ушинтип келатабыз акырындан. Айылга барганда айылга кандай реакция болду? Айылга мен бара элекмин көп деле. Баягы бир барып келдим, бирок анда да жетишпей калдым, бирок айылдын реакциясы комментарийден байкам, бул биздин айылдык деп аябай колдоп, сыймыктанып турушат.
Үйдөгүлөр кандай көз карашта болот ушул? Үйдөгүлөр азыр сонун мактанышат бар болуп, мен окен Мен баламды деп. атам ошо Ош базарда барып апамдан бияка келгенде соода алып калышат, Ош базарга барып анан айтып берет экен. Өзү айтып коет, окен деген менин балам тиги мурда эме деп айтып жүргөн, тога депчи, тога деген менин балам деп жүрүп элечи. Атам ушундай да. Негизи окенде эмне атам характери көп да. Мындай бирок мындай эметип сүйлөбөйт. Кыйкырып кебиспейт, бирок мындай жанагы сөздөр көп ошо атамдыкка таандык да, мындай эме сөздөр бар го. Жана мен кайрат менен тартам го. Балканы туруп атса чабып, атам ошондой эмерээк да, чортураак да. Ата бала деп тартабыз го, туруп эле кагып жардам берет, ошондой болчу да. Анан ошондон көп идея ошо атамдын майынан алам да, эмесинен, шошосунан. Тохо менин балам, окен менин балам деп жүрө берет экен да. Тасма, кино тасма жаатында көп эмелер бар да, талкуулар бар ушул. Сен окуун бүткөн актёрсуң. Окуун бүткөн актёрлор дайыма бийиги турат, окуган актёрлорунда ушул салыштырмалуу. Анан негизи кээбиркилер сени эме деп да эсептейт. Билбейт да актёрскийди окуганыңдычы, сени бул бир блогерский, КВНскийди барып тартып кайды, ушу блогерлер тасмада көбөйүп кетти деп ошондой темалар бар. Алар кандай көз караштасың? Мен эки жакка тең эле жакшымын, анткени КВНде дагы биз шутка жазып эметип калдык го. Мен ага чейин ошо театрда эле мындай эки жак тең мага аябай сонун эме болот да, плюс болот да. Театрдан мындай адам болуп актёрскийди алдым. КВНден мындай эми идеяны кантип жазам, ушуларды алып эки жак тең мага аябай сонун болот. Эки жак тең жаман дебейм да менчи. Өзү кино тасма өнүгүү үчүн кайсынысы туурараак деп эсептейсиң? Жаштардын үнү жетсин дегендей. Кино тасма өнүгүш үчүнбү? Анткени айтат го, ушул эгер биз блогерлер тартып атсак каяктан өнүгөбүз дегендер ойлор бар да. Билбейм, мен ошолорго негизи эмете элекмин, жете элекмин, бирок менин оюмда могу окууну бүткөндөрдү тартса жакшы болмокпу деп ойлой берем да. Мындай Курбалаштарың толтура жылына 3 эме бар, 20дан 30дан студент бүтүшөт да. Анан көбү ошо ачылбай калып кетет да. А так аяка чыкса бышырып чыгарат да, 5 жыл окутупчу. Анан ошолордун режиссерлор көрүп, мунун типажы келбейт экен деп эле эметпейт да. Негизи ошо ойнотуп көрсө, актёрский менен ойнотуп көрсө, ошолорду тандап көрсө, мен оюмча мындай жакшы чыкмакпы дедим да. Блогерлерге деле, блогерчиларга деле мен такыр каршы эмесмин. Алар менен да тартылып калып баштадым. Аябай сонун, алар деле позитив, алар деле аракет кылып, биздин эле эмеде да, аларга деле туура көз караштамын. Бирок ошо баары окуп тартылса дейм да, мен негизи өзүмдүн оюм ушундай. Негизи окулган жакшыраак болот деген. Окулган жакшыраак деп ойлойм. Ошондой көз караштамын деп. Элдердин сен түшүнбөстүгүн ушу байкайсыңбы? Сени мындай блогер деп эсептегени? Мен ошону азыр ушу силер айтсаңар эметип атам, мындай мен блогер деп чын эле таанышат да, эме деп ойлоп атам. Көбүнчөлөргө сен мындай бир вайн тарткан блогерсиң, эмесиң, КВНщиксиң, анан туруп эле чыгып кетип калдың киного, булар опять ушу блогерлер тартыпты деген ойлорду комментарий окуп калдым, бир эки ушундай комментарий. Билбейм эми аны кандай, аны ойлонуп көрбөп турмун такыр. Эми чыкса билип алгыла, Бекжан профессионалдуу актер. Актёрскийди бүтүргөн официал түрдө, кинолор баарына катышып көргөн. Сын пикирлер боюнча сындар барбы? Окенабагабы? Негизи. Магабы? Сындар деле билбейм, азыр баары эле мактап атышат. Мен уга элекмин, койчу болчу дегендерди уга элекмин. Азыр баары эле билбейм азыр. Эми кээ бирлөр болот болуш керек, сүйлөшүп калыш керек, могу окен болот, тажатып иди дегендер болот болуш керек, бирок билбейм, окуй элекмин мен. Азыр тажабаган учурда тартып калдыңар да, сонун учур болуп калды. Дагы 2-3 ай тартсак тажайт болуш керек да, мындай биз ушу киносу чыккандан кийин буюрса эми токтотобуз го деп ойлоп атам да. Жаңы образды, жаңы бир эмени ойлоп табып Мен уже азыр ойлонуп атам, эмелер менен сүйлөшүп атам да, башкача кылып көрөйүн. Ким менен сүйлөшүп атасың азыр? Азыр ушундай мени тааныбагандар менен барып, мурда деген мага оңой болчу да, мен тааныбычы эмес, барып адамдар менен сүйлөшө берчүмүн да. Азыр мен чоң кишилер уже таанып калды да, көргөндөрчү, анан барып оор болуп атат, сүйлөшүпчү. Алар наоборот мени эмете берет да, менден сурай берет да. Мен алардан сурай албай калып атам да. Ошон үчүн бошча тетиги айылдарга тааныбаган көбүнчө барып, мен тааныбай калса сүйүнөм да, барып көп эле сүйлөшүп алам да, атышычы. Сүйлөшүп, ошо характерин алып, мен ойлойм дагы көп эле образ бар болуш керек депчи. Мен ойлочумун, Союзбек ошо эменин баары чыгып кетти го, образдын баары чыгып кеткен, уже образ калбай калды деп ойлочумун да. Анан окен чыгып кеткенден кийин деп калдым да, дагы бар экен депчи. Дагы мен ойлойм дагы образдар бар, жакшы, интересный. Ошолордон буюрса алып чыгабыз, буюрса аракет кылабыз.
Келечекте пландар ушул кино жаатын эле улантуу, ошо образдар мындай сен структураң ошондо бир образ жаратуу, ошону блокко да колдонуу, анан бир тасма болуп калды окшойт сенин планың. Меники ошондой болуп атат негизи, азыр билбейм. Ошондой кишинин ролун алып чыгып, тартып, ошол кызык болот да, күндөн күнгө эле кайф алып ушинтип атам да. Ошо буюрса образ алып чыгып дагы бир тасмага тартабыз деген оюбуз бар. Бүгүн Накта подкасттабыз. Салам алейкум. Окинавада эмес болуп сүйлөсөм вообще окшпой калат экен. Такыр окшпой калат экен. Окинавабыз бул абычтый сүйлөсөм, э? Кимсиң, тааныша албайлы дегендей эле. Бул качан чыгат буюрса? Буюрса тасма чыккандан кийин чыгып калат экен да, бирок тасмада бир жылдан кийин эмес болсо болду да. Тасма чыккандан кийин элим барып көрөт да тасманычы, ал жакта Окинаваны дагы жакыныраак таанышат. Анан Окинаванын кантип пайда болушун бул жактан көрүп алышат. Көрүп аласыздар. Накта подкаст. Ушинтип эме болуп кетти. Стористер чыгып кетти подкасттын арасында. Биз жыйынтыктасак болот экен, дагы жакыныраак. Менде ушул подкастым этешелүү 1-2 суроо бар да, аягында. Сен накта деген сөздү кантип түшүнөсүң? Ушу көрүүчүлөргө түшүндүрүп коеюн, неге сен конукко сен деп кайрылып атасың деп эме суроо жаралышы мүмкүн да. Биз Бекжанков таанышпыз, анан чогуу досторубуз бар. Анан теңбиз баарыбыз. Ошон үчүн сен болуп мындай жакыныраак болуш үчүн ушундай сен деп сүйлөштүк. Анан дагы неуважение деп түйүрүп башталбасын деп атпаймынбы? Накта деген сөздү кантип түшүнөсүң? Накта деген таза, мындай бир нерсени накта экен дейбиз го. Кымыз, накта кымыз экен деп ушундай сыяктуу, сүйлөшүп атамбы? Жок, ар ким өзүнүн түшүнүгүн айта берсин. Мен ошондой түшүнөм, таза деп түшүнөм да. Таза. Аруу таза да. Окинава тазабы? Нактабы? Накта. Накта Окинава. Негизи Бекжан ушул убактыңды бөлүп, Окинаваны дагы алып келгениңе, өзүң келгениңе дагы ыраазычылык билдирем. Чындап мен ойлойм көрүүчүлөргө жактоош керек. Көрүүчүлөр, эгер сиздерге ушул чыгарылыш жаккан болсо, Окинаванын ушул образы жаккан болсо, Бекжан өзү жаккан болсо, буга сөзсүз түрдө жактырып басып кетиңиздер. Комментарийге өзүңүздүн ой пикириңерди калтырып кетиңиздер. Хейт көбүрөөк жазсаңыздар жакшы болмок. Бекжан айтып атпайбы? Хейт жок экен, бактылап атат. Хейт деле бар, деги жок. Үйдөгүлөр бүт хейт деп койду. Үйдө хейт да зато тескери. Жазып кетиңиздер жыл сөздөрүңүздү. Кандай өзүңүздүн ой пикирлериңизди бул подкаст тууралуу калтырып кетиңиздер. Негизи сага мен эме кылайм, чыгармачылык эле каалайм, ийгиликтерди каалайм. Жакында Окинавада барып колдоп кетебиз, кинотеатрдан көргүлө деп эме кылып кетем, басып белгилеп айтып келем. Чын мага кызыктуу болуп атат. Мен азыр Человек-паукту күтүп атам, анан Окинаваны күтүп атам да. Ошондуктан биз менен болгонуңуздарга рахмат. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Рахмат.